Сиздин китеңиз барбы? Берсеңиз. Ооба, бар меники. Келсеңиз. Меники үйдө калып калыптыр. Бүгүн алган жокмун шашып. Эми мындайда уксаңыз. Мына азыр мен силерди укула десем, мына тыйбага кыла деп бияк кыйкырат. 14 жыл күттүк да ушунучу. 14 жыл текшерди мамлекетчи. Анан кийин кантип 14 жылда ушу нарушениени көрбөй туруп ушу кызыл китепти берип анан тийгенден кийин анан нарушениени көрөсүңөр. Эми сиз айтыңыз, чыгып сиз айтыңыз. Бул кызыл китепти эмнеге алдык анда? Садыр Нуркожоева эмнеге алды? Кызыл Сиздин китебиңиз барбы? Берсеңиз. Ооба, бар меники. Келсеңиз. Меники үйдө калып калыптыр. Бүгүн алган жокмун шашып. Мына келдим, кана сиздинки кызыл китеп. Садыр Нуркожоевский Жок, сиз мына арыз менен кайрылып атасыз. Ушулардын арасына деп атасыз. Мага эме кызыл китебиңизди көрсөтүп койсоңуз. Кызыл китеп үйдө. Жок, бербейсиз кызыл. Бирөө суроо бергенде жооп берейин десем, бияктан бузуп, токтоп тур, жооп берейин десе, эмне тыясыңар дедиңер. Жооп берейин? Мына угасыңарбы? Эми мындай. Акыркы суроодон баштайын эми баарыңарга эстегенде. Мына айтып атат эже. Мына мен 12 жылдан бери жүрөм. Акимиңер бир коркуп, бир чечим чыгарды, коркуп экинчи чечим чыгарды, үчүнчү чечим чыгарды. Эми ар бир чечим мыйзамдуу болуш керек. Мыйзам алкагында кабыл алыш керек. Себеп дегенде акыркы мен эмнеге соттун чечими менен чыксын келебиз дедик. Соттун чечими, областтык соттун чечими силердин арызыңарды кабыл алган жок, туурабы? Алар айтты, биз канааттандырылган жок. Силердин жанакы талабыңар чечимди, акыркы чечимди жокко чыгаруу боюнча биз карабайбыз деп. Анан бул жерде чоңгус айтып атты, мен билем кимиңер айтып аттар, туура маселени көтөрүп атат. Ал айтып атат, жер укугун бир да чечим жокко чыгара албайт. Бир гана сот ар бир жер ээсин укугун аныктап алат деп атат. Соттун бүгүн чечими силердин укугуңарды жокко чыгаруу боюнча жок да. Ким силердин укугуңарды, жерге болгон укугуңарды жокко чыгарды? Айткылачы. Мен силерге айтып коеюн, силердин жер укугуңарды, мына көтөрүлөчү колуңарды, кимдин жер укугун жокко чыгарды? Биринчи чечимди көрсөткүлөчү, мамлекет тарабынан силердин укугуңарды жокко чыгарган боюнча. Биз силердин жериңерди тартып алайлык деп тур. Мына айтып атпайсыңар, мэр келип тартып алам деп атат деп. Кимдердин чечими чыкты? Жок, жооп берлечи. Андай чечим жок. Экинчи чечим, ушул кызыл китебиңер силердин ушул жерге болгон менчик укугуңарды жокко чыгарылсын дегенде чечим гана? Жок, андай чечим жок. Барбы? Бирок мен силерге айтып коеюн. Ушул жерге келип, силердин араңарга отуруп алып, дүрбөлөң салып, биздин жерибизди алып алыптыр, биздин жерибизди тартып алыптыр деген маалыматтан бүт жалган. Жана провокация катары караш керек. Себептен де эч ким, мына могу апа кармап турган жер участогу ушу апаныкы. Бул кармап аткан жер участогуңар силердики. Бир нерсени бүт эске тутуп алайлычы, эч ким сенин жериңерди талашкан киши жок буякта. Бул сен менчиңер алгансыңар, бөлүшүп алгансыңар, жериңердин чийилгени бар да. Эми бир гана мынакей биз чечимди, акиматтыктын чечимин жокко чыгардык да. Трансформациясы туура эмес жүргөндүгүнөн. Мына акимге да мен тапшырма берип атам бүгүн. Бүгүн 151 контурду трансформация боюнча жана Медер Тарелович, мына биздин бул башка архитекторубуз. Сиз деген казыр бул жерден арыздардын мына бүгүнкү протоколдун негизинде ген планга бизде башкы план иштелип чыккан. Башкы пландын алкагында бул жер деген айыл чарба багытында жер деп аныктап атат, же жашыл зона деп. Жана серый. Казыр серый зонаны казыр карагыла. Бизде Бишкек шаарында биз айтып атабыз, көп кабаттуу үйлөр курулуш керек. Эгер биз бияка 600 үй бүлөнү батыра турган болсок, көп кабаттуу үй курулса 6000 кишини батырса болот. Ошондуктан биз айтып атабыз, элиңин сактап, казыр ген планга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен, мына бизден жанакы ошо иштеп чыккан эксперттер бар да, ДЖС болбойт. Бизде Бишкек шаарында казыр жүргүзүлүп аткан саясат боюнча көп кабаттуу үйлөрдү курула турган негиздемелерди бергил. Мен айттым, силердин укугуңар сакталат. Эч ким силердин жериңерге ээлик кылбайт. Эч ким силердин жериңерди тартып албайт. Жер силердики. Бирок багыты бүгүнкү күндө шаар деген кепейип момтөбөлүк кичинекей тамдарга айланбай, шаар деген шаар болуш керек да.